Biz bu işti murda ele başlaganbız, akırındap, konturların çiğip, kebir detalların süйлöşüp, kеңешip başlaganbız. Biz oşol düynölük praktikаны eske alıp, akırkı кезде kalıptanıp kalgan sayasi saltты eske alıp, birinci ssenarийди түзүп чыкtık, talkuladık. Oşol ssenariy boyunca hiç kimden uraqsat sorabastan turup aparat özünün mildetini atkarıp adegende ele biz uşul kортеждин жылышын, кыймылын, машинелер менен болобу, мотоциклдер менен болобу, аба ырайы кандай, МЧСтен ал маалыматтарды дагы алып, ар кандай калпыстыктар болуп кетпесин деп, биз кичине эртерээк ушул кортеждин жүрүшүн тартканбыз. Бұл коомчулукка жакпай калды. Критика көтөрүлдү. Өтө деле мындай ачуу критика болгон жок. Кадимкидей жакшынакай каалоо тилек жагдайында ушундай критика кеткенден кийин шайланган президент Садыр Нуркожоевич биздин сценарийга өзгөртүүнү сунуштады жана өзү чечим кабыл алды. Элдер кыйналып калат экен. Пробкалар көпкө созулуп кетет экен. Кийинки мезгилде шаарда автотранспорттун көбөйгөндүгү дагы, ушунун баарын эске алдык дагы, а киши кортеждин кандай формасы болсо дагы кортежден баш тартты. Бул бир. Экинчиден мындан ары дагы ушундай кортеж менен жүрүү эрежелеринин баарын жокко чыгарам деп журтка жарыялады. Ошентип сценарийдин ушул бөлүгү алынды, калган бөлүгү өзүнүн күч аракетинде турат. Сценарийдин кошумча баракчасында биз меймандарга, албетте 1200 кишиге эмес, бирок өтө кадырлуу, эмгеги сиңген көрүнүктүү ишмерлерге, айрым меймандарга чай берип коюуну дагы караштырганбыз. А киши бул жагдайдан дагы баш тартты. Ушуну менен ушул иш-чарага бөлүнгөн каражат кескин түрдө жокко эсе болду. Мисалы үчүн, филармония мамлекеттик ишкана. Филармонияда өтөт, эч кандай кошумча каржылар пайдаланылбайт.